Assalamu alaikum dostlar, bizde hazır жаңы Метрода пранк жасаган кыргыз балдар элдин кыжырына тийди. Россиянын метролорунда жүргүнчүлөргө пранк жасаган кыргыз кыз-жигиттер коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Тасмада көрүнүп тургандай жаш балдар метронун ичинде турган жеринен катар эсин жоготуп жыгылып калышкан. Сыягы мындай жоругу менен алар жүргүнчүлөрдү чочуткусу келген. Мен бул президенттин өз кишиси болчумунда. Токталиев кызматтан алынганына нааразы. Аким Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорлук кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми Аким Токталиев кызматтан эмне себептен кеткенин түшүнбөй калганын Супер КЖ порталына билдирген. Эмне себеп болуп кеткенин өзүм да билбей түшүнбөй калдым. Башка президент кызматтан бошотсо өз кишисин койду го деп түшүнөт элем. Мен бул президенттин өз кишиси болчумунда. Инаугурациянын алдында муфтиятка келип, мени тааныштырып, үй бүлөлүк адвокатым деп айтты эле. Жардам беребиз деп мени мактап, жактап кеткен. Садыр Жапаровдун ондой жактоочусу болгон. Анын ичинен эң жакыны мен болчумун. 10 жылдан бери жактоочусу болуп жүрөм. Өзү байланышка чыккан жок. Президенттик аппараттын башчысы мени чакырып алып, сиздин тагдырыңыз чечилип калды деп айтты. Мен бул кызматка жан талашып барган эмесмин, дейт Токталиев. Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 февралда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевди кабыл алды. Керектөөчүлөрдү электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоо жана өнөр жай потенциалын көтөрүү боюнча чаралар талкууланды. Ошондой эле энергия кубаттуулукту генерациялоону арттыруу жана энергиянын кайра жаратуучу булактарын өнүктүрүү максатында азыркы жана алдыдагы мезгилде ата мекендик энергия системанын иштөө режими, республиканын энергетика тармагындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери каралды. Министр Кубанычбек Турдубаев жылытуу мезгилин ийгиликтүү өткөрүүнү камсыз кылуу жана жалпы эле энергетика тармагы менен өнөр жайды өнүктүрүүнүн келечеги боюнча милдеттердин ишке ашырылып жаткандыгын маалымдады. Кубанычбек Турдубаев энергия кызматтары өлкө керектөөчүлөрүн электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн күчөтүлгөн иш жүргүзүүгө даярдыгын белгиледи. Мамлекет башчысы республика калкын электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси өзгөчө маанилүү маселелердин бири экенин жана стратегиялык энергетикалык жабдуулардын ишин туруктуу сактоо ата мекендик энергетика тармагынын ведомстволор менен чарбалык субъектилеринин биринчи кезекте көрүлө турган чарасы болуп саналарын баса белгиледи. Садыр Жапаров жаңы энергетика кубаттуулуктарын ишке киргизүү, энергиянын кайра жаратуучу булактарынын потенциалын пайдалануу боюнча иштердин тез арада баштоо зарылдыгына токтолду. Келечекте өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатуунун жана бүтүндөй энергия системанын рентабелдүүлүгүнө жетишүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоонун, республиканын өнөр жай потенциалын жогорулатуунун жана бул тармактарга кошумча инвестицияларды тартуунун зарылдыгын дагы бир ирет баса белгиледи. Жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнө ноутбук сатып алышты. Жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнө ноутбук сатып алышты. Техника бүгүнкү жалпы жыйында ар бир депутаттын столуна коюлган. Парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Марат Матазимов ар бир ноутбук 40 000 сомго айланганын, муну эл өкүлдөрү жеке фондунун эсебинен алганын билдирди. Ал эми сервердик жабдууларын демирчилөр камсыздап берген. Белгилей кетсек, 6 октябрдагы элдик толкундоо маалында жогорку кеңештин имараты талкаланып, техника уурдалган. Буга чейин жыйындар залына 143 ноутбук, 12 LED монитор, 54 персоналдык компьютер жана 47 принтер сатып алууга тендер жарыяланып, бюджеттен 11,6 миллион сом каралган. Матазимов аталган тендерге катышуучу компания чыкпагандыктан сурамды кайра артка чакыртып алганын билдирди. Депутаттар жыйындар залындагы ноутбуктарды мыйзамдарга добуш берүү, катталуу, кезекке жазылуу жана сунушталган мыйзам долбоорлорунун электрондук версиясын окуу үчүн колдонот. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Мариповдун төрткүл суу сактагычын башкаруу Тажикстанга өтүп кетүү боюнча маалыматына жооп берди. Министрликтин маалыматына караганда, Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек ара тилкесин делимитациялоо жана демаркациялоо иштери аягына чыга элек. Өкмөттүк делегациялардын чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрү уланууда. Эл аралык укуктун ченемдерине ылайык Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасын делимитациялоо аяктаганга чейин аталган булак өткөн аймактын бөлүгү делимитацияланган эмес деп эсептелет. Учурда кандайдыр бир талаштуу бөлүмдү бир тараптан экинчи тарапка өткөрүп берүү боюнча эч кандай маселе болушу мүмкүн эмес деп белгиленген ведомствонун билдирүүсүндө.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын саясий лидерлерин тажик-кыргыз чек арасы жөнүндө билдирүүлөргө өтө этияттык менен мамиле кылууга чакырат. Анткени текшерилбеген маалыматтарды жайылтуу эки боордош мамлекеттин чек ара аймактарындагы кырдаалды туруксуздаштырууга түрткү берет. Камчыбек Жолдошбаев жана Дастанбек Жумабеков ак үйдүн 7-кабатына көчтү. Жогорку кеңештин имаратынын 7-кабатына 5 депутат көчтү. Бул тууралуу парламенттин иш башкармалыгынын башчысы Маратбек Матазимов кабарлаган. Матазимовдун айтымында 7-кабатка көчүү тууралуу сунушун алар бардык депутаттарга айтып көрүшкөн. Натыйжада буга чейин иш бөлмөсү төмөнкү кабаттарда жайгашкан депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бакеров, Камчыбек Жолдошбаев, Бактыбек Турускулов жана мурдагы төрага Дастанбек Жумабеков 7-кабаттан орун алышты. Депутат Дастанбек Жумабековдун айтымында кабинеттерди кайра калыбына келтирүүгө алар бир нече айлык маянасын беришкен. 3 айлык маянабызды жана депутаттык фонддогу акчаны бөлдүк. Дубалдар кайра боелду. Айрым керектүү эмерек алынды, деди Дастанбек Жумабеков. Мен өзүм больницада элем. Ошондуктан митингге чыккандарга кайрылып кетет элек. Мэрлик кызматтан кеткен Балбак Төлөбаев бүгүн 10 февралда ооруканадан кайрылуу жасады. Ал митингге чыгып жаткандарды тынчуусун суранып, жаңы мэрди колдоого чакырды. Ал киши дагы келе калып чалмакейди чалбаса керек. Анын тажрыйбасы чоң. Бири-бирибизге жардам бербейлиби? Эми ушинтип чукулашып митинг кылып отура беребизби? Акылга каршы акыл, күчкө каршы күч бар. Тиреши бербей элди да ойлоп койбойлубу? Эмне деген көп маселелер бар. Май айына чейин чыдап туралычы, деп кайрылды Балбак Төлөбаев. Кичине тынчып тура турбайлыбы? Мен айтып атам го, алдыдагы так чоң акыркы мыйзам талаага кире турган акыркы чоң статья калды. Ал апрель айындагы жергиликтүү кеңеш шайлоо менен жаңы конституцияны бекитебиз. Ошол жаңы конституция бекиткенден кийин азыркы бийлик май айында толугу менен күчкө кирет. Садыр Нуркожоевич толугу менен күчкө кирет. Ошондуктан биз азыр сиздерден суранабыз, шаар өсүш керек. Шаарды дүйнө элди баары карап турат. Бишкекте жаш баланы сүзүп кеткен маршрутканын айдоочусу кармалды. Бишкекте жеткинчекти сүзүп кеткен маршрутканын айдоочусунун өздүгү аныкталып кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Билдирүүдө маалымдалгандай 7 февралда саат 11:30 чамасында такталбаган унаа 7 апрель көчөсү менен түндүк тарапка бара жатып, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү чийинден өтүп бара жаткан баланы сүзүп кеткен видео соц тармакта тараган. Жол кырсыгынан 6 жаштагы жаш бала жабыркап ооруканага жеткирилген. Ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын 26 жаштагы айдоочусу шектүү катары кармалып тергөө кызматына жеткирилген. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кеминде күйөөсүн өлтүрүп алган аял милицияга өзү келди. Чүй облусунда аял күйөөсүн өлтүрүп алып өзү милицияга келген. Ал күнөөсүн мойнуна алуу үчүн келгендигин 10 февралда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Адам өлтүрүү окуясы 10 февралга караган түнү болгон. Анда жубайлар коноктон үйүнө кайтып келген соң уруша кетишкен. Натыйжада аял күйөөсүнүн башына балка менен урган. Эркек алган жарааттан улам каза болуп аял милиция бөлүмүнө келген. Ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Тергөө окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Бул факт адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 50 жаштагы эркек кишини 45 жаштагы аялы өлтүргөн. Ошто Женго каймана аты бар Крим төбөлүк кармоо боюнча перехват планы жарыяланды. Ошто Женго каймана аты бар Крим төбөл изделүүдө. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 10 февралда УКМК тарабынан кылмыштуу топторго уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүүнүн алкагында кылмыш иши боюнча Ош облусунда жана Ош шаарында издөөдө жүргөн Женго каймана аты бар Крим төбөл Кадыр Досоновду колго түшүрүү боюнча атайын издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бир катар даректердеги тинтүүлөрдүн натыйжалары боюнча тергөө органдарынан жашынып жүргөн Кадыр Досонов Ош шаарынын аймагындагы үйлөрдүн биринен жеке үй буюмдары жана жеке гигиена каражаттары, ошондой эле уюлдук телефондор табылып алынды. Мындан сырткары тыюу салынган буюмдар, анын ичинде баңгизат дагы табылган. Учурда Ички иштер министрлигинин органдары менен биргеликте Досоновдун турган жерин жана камакка алынгандыгын аныктоо боюнча перехват планы жарыяланды.
Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы номер 146 маршруттук каттамдын айдоочусу мас абалында унаа башкарып, жол кырсыгына кабылган видео тарады. Видеодо көрүнгөндөй унаанын айдоочусу мас абалда болгон. Аны тургундар кармап турушкан. Видео кайсы жерде тартылганы азырынча белгисиз. Сабырбек Жумабеков Анжеликанын кызын бутуна тургузду. Ырчы Анжеликанын кызы айыма операциядан кийин бутуна турду. Бул тууралуу ырчы жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Ортопед Сабырбек Жумабековдун жардамы менен кызы бутка турганын белгилеп, өзүнө отурууга мүмкүн болуп калганын айтты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев элдик талант Байзак Кубанычбеков менен жолукту. Министр жаш ырчыга калпак кийгизип, чыгармачылык талант каалады. Шаңқайып жолың бийик бола берсин, буюрса талантың өссүн, анан абдан жакшырларды да атпайсың Байзак. Ошол кыргыз обондорунун антологиясы ушу жерде, баардык обондор өзүнүн нотасы менен киргизилген. Ушу жерден дагы биздин атактуу Залкар Боогач аталарыбыздан тартып, Токтогул, Бектемир аталарыбыздын обондорунун баары ушу жерге кирген. Ошонун баары сенин репертуарыңда болсун. Ошо сенин негизги китеп текчеңде болсун. Анан азыр мектепте окуп атсың. Жакшы окуп, могул ручка менен сабакты жазып, бир жакшы даражага жете кой.